Саламатсызбы? Агай саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, кутман кеч баарыңыздарга. Албетте, биринчиден терең ыраазычылык. Мен сунушумду четке какпастан, дагы да болсо элге пайда берүү максатында ушул макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык. Келиңиз, анда сөз сизден болсун. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, бул жерде тааныбагандар да бар экен. Мен кичине аудиторияны мындай байкаштырайын десем, тааныбагандар да бар экен, такыр медитация жөнүндө укпаган, билбегендер да бар экен. Ошого бир аз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, андан кийин суроо жоопко өтсөк э. Мен Өмүрбек атым. Фамилиям Жалилов. Өзүм Ишеналы Рабаев атындагы психология факультетин бүткөнбүз. Андан тышкары 15 жылдан бери медицина тармагында жүрөбүз. Ошо. Чисто практика бизге. Практика. Мындайча айтканда, практика аркылуу дарылоо да, э? Ооба. Эч кандай теория жок, жалаң гана практика аркылуу дарылоо. Мен сиздин ошол бир эмеңизге катышканмын, Барчынай Кадырбековна аркылуу. Ошол жерде биз тунуу медитациясын жасаганбыз. Мен ошол жерде өзүм 1 жылдан бери, 1,5 жылдан бери медитация жасап жүрсөм дагы, бирок өзүмдөгү жасаган медитациянын көп катачылыктарын билгенмин да. Биринчи эле билгеним ошол жанагы омуртка болбойбу, арка жагыбыздагы. Ошону дагы ровно кармаш керек экендиги, ойду токтотууну билчүмүн, бирок мен көбүнчө медитацияга түшкөндө тескерисинче ойду аябай ырбап, жанагындай визуализацияга окшоштуруп кетчүмүн да. Ошол негизи ойду токтотуу медитацияда канчалык деңгээлде маанилүү экени жөнүндө айтып кетсеңиз. Кантип кантип токтотсо болот? Көпчүлүк эле токтото албай кыйналышат экен. Биз ойду токтотобуз деген ойдун өзү ойда. Ойду токтотобуз деп аракет кылып атпайсызбы? Биздин любой иш аракетибиз ойду токтотобуз деген иш аракетибиз бесполезно. Анткени анын өзү ой болуп атпайбы? Токтотом дегендин өзү ой деңиз, э? Токтотом дегендин өзү туура эмес. Акыл иштеп атпайбы, акыл? Ошол Биздин максат акыл программасынан чыгыш керек да, могу подсознание мисалы булганып калган программадан чыгыш керек. Жаш бала ойлоно албайт да мисалы. Ошон үчүн жаш бала таза, ошон үчүн аруу, ошон үчүн тунук, ошон үчүн күнөөсүз. Качан адамдын ою токтогондо, адам тазалыкка келет, ааруулукка келет, күнөөсүздүккө келет, кармадан кутулат. Ой токтомойнчо кармадан кутулбайт. Кантип? Ошол ой. Уланта бериңиз. Ошол жерде биз только методикалар берилет. Бул сразу эле токтобойт. Акырындык менен, э? Мунун да өзүнүн окуусу бар. Муну баштаганда эле биз чоң университетке киргендей болот адам. Ооба, ошол нерсени мен байкадым, өзүмөн аябай байкадым. Кадимдей бир чоң эле бир тоону ашып өткөндөй эле болот экен. Бул жерде мисалы биз окуп жүрсөк, бул булагка чейин көп нерсени окуп жүрдүк, билип жүрдүк. Анын баары ой болгондо, ой. Эми ошол биз баарыбыз окуп, билип жүргөн нерселерден кутулганда, ошондой процесс башталат, ошол жерде чындык башталат да. Анан бул акырындык менен келген нерсе, ошол жасаш керек, главный. Мунун методикалары көп, бирок основной методикалар бар. Ошол методиканы жасаганда эле бир жана сөздүн башында айттым го, бир университетке киргендей болот. Адам ойду токтотуп коюш, ойду эметип коюш оңой эле. Бирок андан кийинки иш аракеттер керек бул жерде. Адам оюн жөн эле оңой эле токтотпойсо болот. Бирок деген жер бар, бирок. Ал адамдын аң сезими даяр болбосо, ал ой токтогондон кийин аң сезимде подсознаниясында эмне программа болсо,
ошол программа кирип кетсе ал тетир жакта иштеп коюшу М, мүмкүн. Мисалы, өмүрү баягы байлык көрбөгөн адам байлык келип калса эмне болот? Байлык келип калганда ичиндеги каалоосун аткарып баштайт. Ичиндеги каалоосун. м, мгм. Ошол байлыкты туура эмес жакка пайдаланат. Ошол байлыкты өзүн таанытам дейт, бузукулукка пайдаланат. Ошол байлыкты кыскасы өзүнүн нафсине пайдаланып баштайт да. Нафсине пайдаланып. Агай, Ошон үчүн бул жерде ошол жолугушууда дагы андан кийинки түз эфирлериңизде дагы ошол нафси жөнүндө көп угуп калам да. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, ал ошондо биз нафсиге каршы турушубуз керек болуп атабы же тескерисинче кулак салышыбыз керек болуп атабы? эми ал нафси менен күрөшкөн сайын ошончолук күч алат алчы. М, Биздин оюбуздун өзү шайтан болот го, оюбуздун өзү. мгм, Качан биз ойду кетиребиз деп аракет кылганда ал күчөйт, ал семирет. м, Анткени себеби биз аң сезимде эмне болсо ошол нерсе өсөт да. Биз ойду кетиребиз деп аракет кылып атабыз, аракет кылган сайын ал күчөйт. м, Ошон үчүн ал жерде только методика м, методика берилет. Мына методика берилгенде анан процесстер, адамдын өтүп аткан өзүндөгү процесстерге биз ошолорду контролдоп беребиз да. м. Бул ойду токтотуу эмес, ошо оңой эле. Бирок деген жер. Бирок ошол адамды акырындык менен аң сезимин даярдап отуруп туруп анан ошол нерсени естественный, табигый жол менен түшүндүрүп берсе бул жакшы нерсе. Агай, ошол адамдын аң сезими даяр эмес экенин сиз билесиз да, ал мисалы сизге келген адамдан. Эми бизге аң сезим даяр адам келет да. Аң сезим даяр эмес адам булар адашкандар деп ойлойт. Келбейт деги. Келбейт. М, мхм, Өшүп калган, изденип калган адам келет да. мхм. Так, келиңиздер, анда суроолоруңуздар болсо жаза бериңиздер. Ага чейин агай сизге кантип жазылса болот дейт. Мен ушул аудиториядан келген суроолорду сизге айтып окуп берип турайын, агай. Сизге кантип жазылса болот деп сурап атат. Бизге ошол личкабызга кайрылыңыз, ошол жерден Айгүл деген кызыбыз бар, ошол жооп берет. Анан биз өзүбүз деле жооп беребиз. Ошол жактан Азыр айтып эфир беребиз. аягында мен агайдын баракчасын да белгилеп коем. Ошол жакта менеджеринин дагы номерлери бар. Ошол аркылуу кайрылсаңыз болот. Андан кийин бул жакта да суроолор өттү. Мен окуп калдым, бирок ошол суроону бере берейин. Биз басканда, жөө басканда ой токтойбу деп сурашыптыр. Ал дагы ойду токтотуу методикасыбы деген ойдо сураган окшойт. Бул өзүнчө чоң илим да. Адам мен деле илгери вообще ой жок жүргөн адам экенмин да. Анан ошол ой сабалда мен жүргөм илгеричи, бирок мен ошол абалды өзүм түшүнчү эмес экенмин. Кийин бытка кирип кеттик, адаштык, улгандык. Анан кайра баягы тазалыкты саноо керек экенсиң да. Анан кайра ошого 15 жыл аракет кылып отуруп, анан ошол нерсени түшүндүм. Бирок ошол өтө чоң ушул боюнча чоң опыты бар адамдар менен иштештим көп жыл. Ошол Курсуңуз өтө эле кымбат экен, акциялар болуп турабы дейт. эми курс бул бекер да. Бекер. Так, агайдын сабактары сонун экен, катышып көрдүм дейт. Психолог докторсузбу же психотерапевтсизби дейт. Мен психологмун. Психолог доктор, э? Так, дагы жаңы суроолор өтүп кетип атат. Мен окуган жетишпей калып атам. Көргөндөрүмү окуп атам. Жаза бериңиздер. Кайталап да жаза берсеңиздер болот, эгер окулбай калган болсо. Кантип подсознанияга түшөбүз дейт. Силер ой менен түшө албайсыңар да, өзү түшөт. Подсознанияга
подсознанияга түшүш керек деген мода болуп кетти да. Аяка түшүп алып эмне кыласың мисалы? Вот маселе ушул жерде да. Түшкөндөн кийин эмне кыласың аяка? Түштү эмне кылат аяк? Аяк ой менен түшө албайт да. Түшөт, бирок түшө албайт да. Подсознанияга көпчүлүк эле эмелер программаны жасап атпайбы? Кайра эле могу подсознанияга эгону тыгып атпайсызбы? Мисалы, бизнес кылам деген эго, мен деген эго, таанылам деген эго, ошонун баарын түшүргөндө ал жерден эч кандай өсүүнү болбойт. Биз ошол аң сезимибизге туура эмес программаны киргизип таштайбыз кайра. Байым деген программаны киргизип коебуз, сулуу болом деген программаны киргизип коебуз. Мен өткөндө бир менин окуучу кыздарым жөнөткөн экен бир жомок. Ошондо жакшы берилген. Эме дейт. Бир бала байга жетем, байдын кызын алам, байдын байлыгына жетем десе, элдин баары күлүп сылдындакчы. Сен өзүң кедей болсоң, теңи менен тезе кабы менен эмне кыласың депти да. Анан бир Олияга жиберишиптир, ошого ошол жообун берет деп. Анан Олия киши айткан экен, сен баланча тоо кыласаң, ошол тоодон 40 күн жашап келесиң дейт. Анан барат, 40 күн жашап келет ошол жакта. Анан 40 күн жашап келгенден кийин байдын кызын алыптыр, ошол хандын кызын. Андан хандын да байлыгына ээ болуптур. Хандын байлыгына ээ болуптур дейт. Анан кайра эле ошол тоого кетип калыптыр дейт кайра. Хандын байлыгындагы кызын да кызыгы жок болуп калыптыр дейт да. Анан адам бул жерде эң жөнөкөй эле нерсе адам жөнөкөйлүккө келүү. Могу биздин эменин максаты жөнөкөйлүккө келүү. Качан адам жөнөкөйлүккө келгенде баардык нерсеге жетишет. Бирок алардын кереги жок болуп калат, материалдык дүйнөнүн кереги. Бирок ушунчалык духовный адамдар айтат, мен ушунчалык байып кетсем болот дейт. Бирок зачем дейт. Ушунчалык белгилүү болуп кетсем болот дейт, бирок зачем. Андай бул жерден адамдагы эң чоң касиет бул жөнөкөйлүк. Мусулманчылык болобу, буддизм болобу, индуизм болобу, христианство болобу, баардык диндерде айтылат. Эң чоң касиет бул жөнөкөйлүк. Адам жөнөкөйлүккө келгенде, жөнөкөйлүктүн ичинде андан өткөн чоң байлык жок, андан өткөн падышасы жок. Качан адам жөнөкөйлүккө келгенде, бүткүл дүйнөнүн падышасынан да бактылуу болот. Бүткүл дүйнөнүн падышасынан да. Ошон үчүн бул жерде биз подсознанияга акчаны киргизебиз, авторитетти киргизебиз деген мунун баары болбогон нерсе. Ошон үчүн биз подсознанияга акчаны, байлыкты киргизбей, биз жөнөкөйлүктү, Кудайды киргизиш керек. Качан биз жөнөкөйлүктү, Кудайды киргизгенде, биз чоң ийгиликке жетишебиз. Байып алдың, эмени киргизип алдың, ал эгоң да. Любой эго каалайт. Эго, нафси, хочу. Только хочу дейт нафси. Нафси хочу дейт. Любой хачунун баары нафси болот. Качан адам хачудан айрылганда, адамга чоң нерселер келет. Ошол. Рахмат агай, бул жерде дагы уйку менен жалкоолукка медитация кылса болобу дейт. Болот, конечно, сонун болот. Андан кийинки суроо, сиздин методуңуз йога методубу дейт. Биздик медитация. Йога эмес, э? Йоганы деле беребиз, бирок основной суть медитация бул жерденчи. Йоганы 15-20 жылдан бери мага десе 50 жыл жашасаң деле сен медитацияны билбесең беспилет. Так, ооруга байланыштуу да суроолор келип баштаптыр. Сахар оорусу эмнеден пайда болот дейт. Оорун баары эле стресстен пайда болот да, ойдон пайда болот, нервден пайда болот.
Мен жаңы эле эфирдин башында кыскача ошол өзүм билгеним боюнча айтып кеттим. Эжеге кийинчерээк кирип калдыңыз окшойт. Эфирди дагы кайталап көрсөңүз болот. Так, запордон кутулсам болобу дейт. Ал Медитация оңой эле аркылуубу? болот. Мен сиздин Жок, ал практикаңызда запордон, ал бул жерде мен жооп берип коеюн. Запордон кутулуш үчүн онлайн медитация жардам берет, бирок оффлайнда 2-3 күндөр ичинде жардам берет. Неге дегенде, онлайн медитацияда аябай жардам берет, бирок оффлайн медитацияда могу денени кыймылдатабыз. Оффлайн медитацияда запор аябай жакшы болот. Оффлайнда жакшы жардам берет. Азыр бизде онлайн деле толтура оорудан айтып атасызчы. Мен айттырам дебейм мен. Аны мен билбейм ал. Бирок мен бир нерсени билем да, кантип айыктырышты. Методикасын билем ошол. Так, бул жеке суроо окшойт. Агай Жалалабадда Медлайнда иштеген белеңиз дейт. Ооба, ошол жакта иштегенбиз. Медлайн деген больницада иштегем. Жалал-Абад шаарында. Каалаган максатты орундатсак болобу дейби, орундатат да дейт. Медитация кылыңыз, анан максаттарыңызды өзүңүз ийгилиге аласыз. Биздин максаттардын 90% только эгонун негизинде да. Только хочу. Ача медитация кылганда ошо хачунун баары жок болот. Сизге эмне максат керек экенин, эмне керек экенин Алла таалам билип калат бизге карагандачы. Коркуу сезиминен арылсак болобу дейт. 32 жаштагы эркек киши 4 жылдан бери коркуу сезими менен жашап келет. Кантип арылса болот дейт. Кудайдан алыс киши коркот. Кудайга жакындашыш керек. Коркуу шайтан да. Шайтан көп киши коркот. Биз шайтандан коркпой, Кудайдан коркуш керек. Биздин алдыбызга бир желмогуз, бир бала келсе дагы андан корксок, биз Алладан алыс болобуз. Ошон үчүн бизден коркуу сезим кеткенде биз Аллага жакындайбыз. Биз Алладан коркпой эле, шайтандан коркуп атпайбызбы? Туура эмес да. Караңыздар, ар бир жооп өзгөчө бир сонун сабак болуп атат, түшүнүктүү болуп аткан болуш керек баарыңыздарга. Так, энергияны кантип көтөрөбүз? Оңой жолун айтыңызчы дейт. Энергияны көтөрүш оңой эле, аны көтөрүп алып эмне кылат? Вот маселе ошол жерде. Кыргызда бир жакшы макал бар да. Энергияны көтөрүштөн мурда эмне максатта көтөрүш керек болот? Маселе ошол. Мен бир кыргыздын макалдарын окумуштум. Энергияны көтөрүш керек. Көтөрдүк. Аны эгого пайдаланабыз. Нафсиге пайдаланабыз. Анан эгону көтөрүп алып топ коелу. Баягы бир кыргызда бир жакшы макал бар да. Амал, энергия деген бул амал да. Амал, күч да. Жаманга амал кирсе дейт. Жаманга амал кирсе көчүгүнө шамал кирет деген макал бар да. Аны көтөрүп коюш оңой эле, бирок аны кайсы максатта пайдаланат болот маселе ошол. Ал бир акча тапканга, бир өзүнүн карысын селине пайдаланып калса, кайра обратный эффект иштеп коет. Кайра жок, энергия жоголуп кетет деңиз, Анда биринчи эмне кылам ошол энергияны деп алып, так билип алып туруп анан көтөрүш керек болот да ошондо? Биринчи эгону жоготуш керек, нафсини. Нафси жоголгондо энергия өзү көтөрүлөт. Экинчи варианты да бар. Биз баягы хочу деп каалап атканда эле энергия кетип калат окшойт го дейм. Андан келе да берет, кете да берет, эки жагы бар. Хочу энергияны көбөйтөт бир жагы. Анткени бул материалдык дүйнө, материалдык нерселер да. Мотивация. Адамдын эгосу көбөйүп кетсе дагы хочу көбөйүп кетет. Бирок ал адам энергичный болот, именно ошол эгонун эсебинен энергичный. Ал кээ бир адамдар аябай байлыгы көп, бай деп коет. Ошол байлыгынын эсебинен энергиясын өзү тың алып жүрөт. Байлыгын алып койсо шалпай калат. Ошол байлыгын алып койгондо шалпайбай эле мындай нормальный адам, нормальный состоянияда болсо, чоң байлык. Кудайга жакын адам. Баягы сиз айтмакчы, кыргыздын өзүнүн сөздөрү өзүбүзгө дары дегенде, баягы барга көппөй, жокко чөкпөй деген ошол окшойт го дейм, Ооба, ушундай эле. Караңыздар, эң сонун өзгөчөлүгү башка курстардан айырмасы бул 100% практикада. Ошол практика кылып
методикаларды колдонуп отуруп эле кадимкидей ушул өзүңүздөр каалаган результатка жетсеңиздер болот. Туура жолду кыскача айтып бербейсизби дейт. Жашоонун туура жолун сурап атканго дейм. Ал туура жол деген өзү туура эмес. Биз туура эмес деген бул экөө тең эле мораль да, экөө тең акыл болот да. Бул баягы сознаниянын иши, менимче, акылдын. Туура эмес, ак кара деп тандаган. Адамга туура эмес. Адам туура эмес деген түшүнүктөн чыкканда адам ыйман келет адамга. Туура эмес деген түшүнүктөн чыкканда ал адам бузукулукка, жаман жакка эч убакта барбайт. Биз деген жаманды бөлүп алабыз, жакшыны бияка көтөрөбүз, кайра эки күн өзүбүздү алдап жакшы болобуз, жакшы адам болуп көрүнөбүз, ичибизге жаман нерсени катабыз, жакшы мамиле кылабыз, ал бир күн тияктан жарылып жатат да баары бир. Ошон үчүн баягы бул медитацияда ошо туура эмес деген түшүнүктөн чыкканда адамга мындай бүтүндүлүк келет. Качан бүтүндүлүк келгенде адамга ден соолук келет, аюу келет, ыйман келет. Баары эле өзүбүздүн колубузда турбайбы? Караңыздар кандай керемет. Так, агай, рахмат. Кийинки суроо: визуализация менен медитациянын айырмасы кандай дейт? Визуализация ол элестетүү да. Медитация ол башка нерсе. Бул жерде медитацияда элестетүү, аффирмация деген жок. Бул аффирмациянын баары бул биринчи этаптар. Элестетүү менимче жок нерсени алдын ала элестетип көрүү. Жок, эч нерсе жок. Медитацияда жок, Эч нерсе жок. Ичкиликти калтыра алат бекенбиз дейт. Конечно, бул ичкилик недостаток энергия да. Адамда энергия жетишпесе, адам ичет. Недостаток энергия. Эң алсыздын оорусу деп айтышат, алкоголизмди. Алсыз деле айтып болбойт. Адамдарды бөлгөн өзү туура эмес негизичи. Алсыз, бул күчтүү, бул жаман деп бөлгөндүн өзү могу психология илиминде туура эмес нерсе. Биз адамды бул жакшы, жаман деп бөлүп койсок, биз күнөөгө батабыз. Бул жерде биз только эмесин айтабыз, причинасы. Причина бул недостаток энергия. Адамга сүйүү жетпей ичет. Внимание жетпей ичет. Анан ичинде Кудай жок болсо ичет. Жок дейт. Мен деле ичкем болгондо, бирок иче албайм да. Атайын ичип көрөйүн дейм, бирок иче албайм. Иче албайм да. Өзүбүздү алып пендебиз, алдап көр, ичип көрөйүнчү эмне болот экен дейсиң. Баягы вирустар кетирип коеюн деп кетпейт да. Адамга энергия бар кезде, энергия бар да, ичкилик тартпай калат. Бул ичкилик, тамеки, арак жана башка нерселер жасалма жолдору да. Ошондон убактылуу энергия алабыз. Сиздин практикаңызда болгон беле ошондой ичкиликтерден айыктырган? Толтурам. Так, уктуңуздар, демек келсеңиздер болот экен. Кийинки суроо: жакшы результат болуш үчүн эң жакшысы кайсы сабакка катышуу керек? Онлайнбы же оффлайнбы, айырмасы канчалык дейт? Жакшы результат алыш үчүн оффлайн жакшы. Онлайн деле жакшы негизи. Даяр адамдар үчүн, мисалы, мына азыр бир эжелер бар эле Алматыда. Рак болуп ороткон экен, бир канча жолу химия алган экен. Бүгүн чалды, аябай жеңилдедим дейт. Сонун болуп калдым дейт. Оюм бар тазаланды дейт. Эски оорум бар козгоп атат дейт. Мурда геморрой болуп айыккам дейт. Азыр геморроюм кайра кармап калды дейт. Анткени себеби тазаланып баштаганда баардык оорулар козголот, баягы блоктор жатып элет организмдечи. Анан ошолорду организм өзү айыктап баштайт. Бул жерде организм өзүн айыктайт. Ошондо адамдын эмеси козголот, баягы эски жаткан блоктун баары козголуп чыгат. Агай, менден дагы бир суроо. Мен өзүм окуп баягы изилденгендерим боюнча галодотерапия деп айтышат го, баягы организмди ачып коюу менен дагы ооруларды жеңсе болот. Организмди ачып коюу менен баягы денени тынчсак болот. Организм өзүн өзү дарылайт деп айтат да. Ошол сиздин методикаларыңыздын арасында барбы же кандай, жакынбы, ошол медитацияга келеби келбейби?
Эми мунун бир канча этаптары бар да. Мисалы, колунан келбеген киши, конечно, голодовка кылат. Колунан келбеген киши. Неге дегенде, голодовка кылганда бул укмуш нерседе айыгат адамчы. Анан ал жерден адам голодовка кылып, голодовкадан адам эгосу азаят да, нафси азаят. Голодовкаданчы. Нафси азайганда, мисалы, биз 5 килограмм тамак жесек, ошонун 3 килограмм нафси жейт. А биз тамакты азайтканда нафси ачка калат да. Адамдын нафси семирбей ачка калганда, адам менен Кудай менен болгон байланыш түзүлүп баштайт. Кудай менен болгон байланыш түзүлөт да. А именно Кудай менен болгон байланыш эмне бөлүп турат? Нафси бөлүп турат. Анан ачкачылык келгенде нафси азаят, уже биздин башыбызда баягы кара булут деп койсок болот. Бизге күндү киргизбей турган ошол булут кетип баштайт. Бул нафсини булут деп койсоңор болот. Булут. А булут кеткенде төбөбүздөн жарык кирет да, жарык киргенде жарык бар жерде өнүгүү башталат, өсүү башталат. Оор каерде болот? Оор караңгы жерде, күн тийбеген жерде болот. Жан дүйнөсү караңгы болсо болбойт. Жан дүйнөсү жарды адам, жан дүйнөсү караңгы адам. Качан адам тазаланганда, жан дүйнөсү тазалангандан оор кетет. Жан дүйнөсү, түшүнүктүү. Рахмат агай. Андан кийинки суроо, результат жыйынтык болобу? Уруудан таза айыга алабызбы деген суроо экен. Эмне анын өзүнүн аракетине нерсе да, бул жерде, бул дүйнөдө бирөө дагы бирөөнө гарантия бере албайт. Даже медицинада гарантиясы менен айыктырам деген нерсе жок. Молдо да бере албайт гарантияны. Гарантияны эч ким бере албайт. Даже пайгамбарыбыз айтканда, мен бияк ассалому алейкум деп мындай салам бергенде бияктан бияка чейин эмне болуп кетерин билбейм деген жер бар. Пайгамбар. Ошон үчүн только аракет керек. Аракет кылган адамды Алла Таалам колдойт. Аракет кылган адамды колдойт. А жанагы мен гарантия бересиңге анан айыктырасың дегендер менен иштешпейбиз. Анткени аларда эго бар да, эгосу көп. Биз эми бул жолдон аябай узак жолду баштык. 15 жылдан бери бул жолду иштештик. Канчалап адамдар келди бизге. Анан жанагы гарантия бересиңге мындай тигиндей адам деген адамдар менен алар айыкпайт. Айыгат. Бирок алардын өзүнүн жолу менен айыгат. Биз алар менен айтышып, мындай тигиндей деп эме кылган эмебиз жок да. Үчүн бул жерде мындай аракет кылган адамды Алла Таала колдойт. Кылган адамды колдойт. Аракет кылбаган адамды Алла Таала колдойт. Сактанганды сактайм дегенде, э? Ошондо агай бул жерде ишеним роль ойноп калып атабы? Ишеним роль ойнобойт. Ишеним келет адам. Келет, аракет кылганда. Ишеним роль ойнобойт бул жерде. Ишеним адамга келет. Түшүнүктүү. Ушунун айырмасы бар да. Мен мисалы биз слабый болсок, күндө ажмайна жасап машык берсек, акырындык менен денебиз күчкө толуп баштайт. Адамга ишеним келип атабы? Биз ажмайна жасабасак, күндө машык чуркабасак, каякта ишеним? Ошон үчүн бул ишеним адамга келет. Бул ишеним, бул энергия. Качан адам нацилейт дегенде, нафси кеткенде, адамга жарык келип баштайт. Нур келип баштайт. Агаруу тазалануу болуп баштайт. Ошол ишенимди алып келет. Биз капкара болуп туруп эле оюбуз менен жан дүйнөсү кара киши ишеним жок аякта. Ал эмне? Коркок болот да. Так, мен көчөгө чыксам эле башым ооруй берет, ал эмне деген адамдын аурасы бузулабы дейт. Энергия жоктон ооруйт. Эго көп болсо энергия жок болот, ооруйт. Эго, э? Так, медитация кылып жатканда денеге нагрузка беребизби? Эмне үчүн ооруйбуз дейт. Мен дагы ошол медитацияңыздын учурунда ошол бел ооруну байкадым да. Бирок менде мындай суроо жаралбады эле. Азыр мына ушул суроону окуганда анан мен эмнегедир мен да эстеп кеттим. Ооруйт медитация учурунда, полный ооруйт. Көбүрөөк кыймылдаш керек. Адам бир саат тертеш керек. Анан тамактарын неметип беребиз. Эгер ооруган адам болсо,
Биз тамырын көрөбүз. Мен тамырда кармайм да. Тамырын көрүп, анан ошого жараша диета коюп берем ооругандарга. Баягы дагы сурап атышкан мага, күндүз да көп суроолор келип аткан. Атайын жуунуп, баягы настрой кылып, бүгүн медитация жасайм деп, анан азыраак тамактанып, же тескерисинче көбүрөөк тоюп алып, кандайдыр бир медитацияга даярдык болуш керекпи, же мындай эле, мындайча айтканда тупо эле келип жасай берсек болобу деген суроолор келди да. Кандай кылсак туура болот деген, ошол боюнча жооп берип кетиңизчи. Бул жерде мисалы көпчүлүк өзгөчө аял жолдоштор, эркек жолдоштор мен арттайм, курсагым кетирем деп эле диета кармашат да. Диета мындай туура эмес. Вообще туура эмес. Биздин неме боюнча. Алардык боюнча туура, биздик боюнча туура эмес. Неге дегенде, организм тамак жегиси келип атат, биз аны тыйып атабыз, туурабы? Бирок нары жакта каалоо болуп атпайбы, ал өзүн кыйнап атат. Кыйнап атат. Түшүнүңүзбү? Мен тамак жебейм депчи. Эми могу биздин методиканын уникалдуулугу. Адам ушул нерселерди туура жасап баштаганда, тамак өзү эле тыйылып калат. Мурда арак ичкен адам болсо, анан аракты көргөндө ичкиси келип атат деп коеюн, бирок өзүн кыйнап ичпей коет койсузбу? Туурабы? Тамек чеккиси келип атат, бирок өзүн кыйнап тамек чекпей коет кой. Өзүбүздү кыйнап. Бул жерде кыйноо болуп атпайбы? Качан адам туура ушул нерселерди туура медитация жасап, ушулар туура башталганда, организм өзү билип калат эмне тамак жешти. Мен муну өзүм башыма далай өткөргөм. Мен медитация жасабай койсом, мен да гүпүлдөп жеп баштайм тамактан, кен напси жеп. Напси. Качан адамдын напсиси жоголгондо, уже тамакты каалабай калат. Аз эле чакла. Ошон үчүн могу тетиги аябай чоң аалымдыкка, чоң олиябапка жеткен адамдар тамак жеп алат, күнүнө бир эле жолу тамак. И ушунчалык аз өлчөмдө тамак. Бул жерде мен муну диета кармашым керек, анан муну кылышым керек дегенди менин эмем боюнча туура эмес. Неге дегенде, адам туура медитация жасап баштаганда, тамак автоматтык түрдө адам организм каалабай калат. Мен муну 5-6 күн жакшы жасап койсом, мен мындай да этти жей албай калам. Мага ошол оор келип калат. Мен медитация жасабай койгон күндөрү мен бир табак курдак туруп коем. Бир табак курдак. Адам ат бой иштеп медитация жасагандан кийин уже ал өзү эле энергия толтурат. Өзүндө энергия толуп турса, анан сырттагы тамакты организм каалабай калат да. Тамак эмне каалайт? Тамак эго каалайт да. Напси эле каалайт. Напси эмне кылат? Таттуу тамак жегиси келет, кооз кийингиси келет, кооз сүйлөгүсү келет, элдин алдында жүргүсү келет, элге таанылгысы келет. Бунун баары напсинин иши да. Напси кеткенде ал нерсени каалабай калат. Мен бир клиентим бар эле. Жылына 500 000 сомго кийинчүмүн дейт. Жылына. Мен ал мындай финанс экен, өзү да жакшы эсептеп жазат экен. Жылына 500 000 сомго кийинип турчумун дейт. 500 000, 600 000 ошого чейин кетчү дейт. Биз менен 10 күн иштешкенден кийин ошо кийимдин баарын саттым дейт. Бердим дейт. Жайлата 3 эле кийим менен чыгып кеттим дейт. Гардеробумда 3 эле кийим калды. Ошону алмасам эле кийип чыгып кеттим дейт. Могу аял кишилер напси көптөн улам. Напси кийингенди каалайт. Напсиси ачык аялдар алтын тагынат. Анткени ал ошол напсисин энергетикасын ошо менен толтурат, жакшы кийим менен. Жакшы кийингенде баягы энергетика толуп калат. Анан ошого мындай курсант болуп өзүн алдап жүрөт. Так жан дүйнөсү ачык. Конечно, жан дүйнөсү ачык адам кийим кийинет. Жан дүйнөсү ачык адам. Жан дүйнөң жарды болсо, адам тамакка эме болот. Сонун жооп алдым.
жан дүйнөсү жазадан кийингиси келет. Анткени ошо менен эгосун толтурат. Ошо менен баягы недостаток энергияны М, адамдын жан дүйнөсү байыгандан кийин алар мусор болуп калат. м, Жан дүйнөсү адам жөнөкөйлүк кетет да медитация. Жөнөкөйлүк кеткенден кийин адам мындай жакшы качественный жакшы кийимдерден бир 2-3 алып койсо болот. мхм. Мындай хыбы, мындай тердетпеген, мындай качественный жакшы кийимдерден алып койсо, эми кийимге эле дебей, бул исламда деле, мусулманчылыкта деле баардык илим диндерде айтылат да. Жөнөкөй. Жөнөкөйлүк бирок таза кийингиле, жакшы кийингиле, бирок жөнөкөй болбо. Жөнөкөй болбо дейт. Сапаттуулук бул напсиге кирип калабы? Эми сапаттуулук адам тердетпесе, жеңил жүрсө бул напсиге деле кирбейт. М, Анан мындай кайра кийинип, магазин бытырган бул эгонун иши. м, Жакын арада ушундай окуя болгон менде. м, Былтыр ошол менде бир 10 күн машыгып кеткен кийимчил келип мага айтты. Ушундай кийим алчу элем, машиналардын кымбаттарын тепчү элем дейт. Кайсы жакшы машина чыптырушуларды карап турчумун дейт. Азыр жөнөкөй эле машина менен жүрөм дейт. Ошонун баары эле эгода. Ошонун баары эле адамды зона комфорта, ошонун баары эле адамды эмеге алып келет да. Ошон үчүн жөнөкөйлүккө, улуулукка жеткенде ал нерселер мындай эле болуп калат. Бирок байлыкты мындай дегенге мен Кудайдын алдында мен айтпайм, бул байлык туура эмес депчи. Бул деле акча деле ыйык нерсе. Негизи жакшы нерсе. Муш нерсе. Бирок ошол нерсеге жабышып, жармашып калган бул жакшы нерсе эмес. Ошону баягы туура пайдаланыш керек. акчаны Акча деле ыйык нерсе, бул нерсени ошон үчүн оокатты сөйтүп атабыз. Буга негатив эч жакта сүйлөбөш керек. Жан дүйнөсү ачка болсо, ошол нерселерди алгыбыз келет. бизде баягы кыргызда бул назары ток бала же болбосо назары ток адам, көңүлү ток адам деп коет го. Ошол напсиси слабый адам да. Эми ал назары ток деп коет. Назары ток деген адам мындай Кудайдын көзү түшкөн, энергиясы бар адам деп коет да. Назары ток. Ошон үчүн назары ток дейт, ошон үчүн. Биягы көкүрөгү кенен ток. Табиғи медитацияны өзү кантип туура жасаш керек дейт. Медитация учурунда уктап кетсем эмне болот дейт. Туура эмес. Уктап кеткен Медитациянын көпчүлүк бир канча десем бир 97% адам туура эмес жасайт медитацияны. Медитация эмнеге алып келет? Медитация адамды жумшактыкка алып келет, жөнөкөйлүккө алып келет. Эгер сага жөнөкөйлүк келбесе, жумшактык келбесе, жасаган медитацияң бесполезный. Медитациянын эң чоң касиети ошол. Адамга жөнөкөйлүктү алып келет, жөнөкөйлүктүн ичинде баардыгы бар. Ыйман бар. Медитация менен акча кылам, сулууланам, фигурамды мындай кылам, бирөөнү жагам, бирөөнүн башын айландырам, бирөөлөргө жагынам десең, ал бесполезный. İşte медитация учурга алып келет. Көбүнчө биз адамдар же өткөн чагыбызда жашайбыз, же келечекке кетип калабыз деп баамдайм да менчи. Анан медитация учурга алып келет деген дагы бул туурабы? Ошол учурдагы жаш бала, сезүү. сиз мисалы жаштыгыңызга баргыңыз келеби? Жаштыгыңызды эстеп, ошол күндөрдү сагынасызбы? Балалыгымдыбы? Ооба. Неге билесизби? Жок, себебин билбейт экенмин. Себеби адам жаш кезде, балалык кезде ушунчалык таза болот, ушунчалык аруу болот, ушунчалык учурчакта жашайт. Биз көп информацияларды, көп кино, көп фильмдерди, көп сериалдарды көрбөйбүз, көп китептерди башыбызга киргизе элекпиз. Ушунчалык аруу кез, ушунчалык таза кез. Бизде программа эго жок мезгил болот. Бизде программа эго жок болгон мезгилде биз Аллага жакын болобуз. Эми карап туруңуз. Биз программага толдук, турмуш бизди бузду. Акылдуу болдук, умный болдук. Ошонун баары адамды азапка алып келет. Биз ошондон тажаганда биз жаштыкка жеткибиз келет. Анткени жаштык өтө учурчак болот. Адам учурда жашайт.
Жаштык кезде ушунчалык таза болот, аруу болот, ошон үчүн Кудайга жакын болот жаш кезде. Ошон үчүн жаш бала ушул чакта жашайт. Ошон үчүн биз жаштык кезде сагына беребиз. Жаштык кезде эстей беребиз. Анткени биздин жан дүйнөбүз ошол ушул чакта каалайт. Түшүнүктүү. Көп сагынам, көп эстейм. Балалыкты көрсө, чын эле сиз айтмакчы напсинин жоокмалдыгы, эгонун жоокмалы экен да. Так, мен жасап жатам, баардык ооруларды козгоп жатат. 2 күн капризный болдум, андай да кыялым бар болчу бирок мурда дейт. Ооба, эми ал иштеги илиш нерселер чыгат да. Так, Жаштык кезде келет, пленка келет. номериңиз жазып жатышат. Кудайды намаз аркылуу табабызбы же медитация мененби дейт. Табышын жол көп да. Намаз дагы бул медитация деп айтышат го агай. Сиздин ошого кандай оюңуз? Намаз бул Кудайга кетүүчү жол. Медитация бул Кудай менен болуу. Муракаба деп коет медитация. Мусулманчылыкта муракаба деп айтылат. Бул башка нерсе. Через намаз аркылуу медитацияга жетет адам. Медитация бул ошол жөнөкөйлүккө келүү. Кыргызча айтканда. Медитация бул жөнөкөйлүккө келүү деген сөз. Көпчүлүк учурда бул намаз окуй эле медитация кыла берсе болот деп ар ким ар кандай сүйлөй берет. Бирок мен психолог катары намаз окуйсуң или муну кыласың деген акым жок. Анткени себеби бул догма деп коет. Мен бирөөнө мондай кылый деген акым жок. Бирок бирөө сурап келип ушундай кыйналып атам, мындай тигиндей дегендерге мен кээ бир адамдарга айтам. Сиз тазаланыңыз. Кудай деп намаз окуңуз, мечитке барыңыз, анан могу медитацияны жасай берсеңиз, анан тазаланасыз деп айтам. Мага сурап келген адамдарга. Мен сурабаган адамдарга мондай кылып, тигиндей кылып намаз окуп, мындай дегенге менин моралдык укугум жок. Биз бирөөнү оңой ие албайбыз эч убакта, бирок айтып коюш фарз. Айтып коюш фарз. Жакшы нерсени айтып коюш фарз. Биз бирөөнү оңой ие эстейбиз да. Оңой ие эстейбиз. Биз оңойгондон кийин бисмилла. Аны жерде туруп. Ошон үчүн бул жерде бир канча нерсе бар. Мен деле көп нерсеге намаз аркылуу кеткен. Бул менин жеке оюм. Бирок мен мону кылгыла деп айтканга мен акым жок, моралдык акым. Анда мен психолог болбой калам анда. Мен адамдар сен капырсың, сен исламда жүрөсүң, сен буддизмде жүрөсүң десе, мен психолог болгонго акым жок, моралдык укугум жок. Мен бирөөнү бөлсөм. Мен мусулманмын. Бирок мен мусулман болуп туруп бирөөнү капыр десе, мен мусулманчылыктан чыгып кетем. Аны Алла билет, аны Кудай билет. Ошон үчүн эч убакта биз Кудайдан улук сүйлөп, сен мындай баланча адашкан деп аны эч кимге айтканга акыбыз жок. Анткени аны Алла таалам адаштырат. Адам адашып жолун табат, адам адашуучу. Ошон үчүн Кудайды аралаштырбаш керек. Биздин бешиктен белибиз чыга элек деле бир китепти окуп алып, морал окуп баштайбыз да. Ал туура эмес. Ошон үчүн жөн эле дыйканчылыкты кылып, жөн эле ишибизди кыла бериш керек. Кудайды эле кыла бериш керек да. Ошондо чоң өзгөрүп кетет. Ошондо намаз бул Кудайга барчу, Кудайды тапчу жол, ал эми медитация бул Кудай менен болуу дедиңиз, туура эле түшүндүмбү? Эми мен жеке оюмду айтайын. Бул намаз бул өтө ыйык нерсе, жакшы нерсе. Муну мен буга сөз тийгизгенден корком. Бирок мен фанатиктерге каршымын. Бүт эле фанат болуп кетти да көбүчө. Мондай болот, намаз окусам мондай болот дегенге мен каршымын. Бирок мен бул намаз ушунчалык ыйык, ушунчалык таза нерсе экенин билем. Бирок аны фанатизм менен окупаш. Фанатизм эң жаман нерсе. Мисалы фанатизмди окуп. Фанат адам эч нерсени билбей эле бир ой келет адамга, мисалы бир ой келди мына, ой келди. Муну окуп алдык. Адамга ой түштү. Ошол ойдун артынан ээрчип кетүүнү фанатизм деп түшүндүрсө болот.
фанатизм деп түшүндүрсө болот. Биз жөн эле бир нерсени информацияны угуп алып туруп эле ошонун ачык чын экенин билбей эле баланча айтты деп туруп эле ээрчип кетсек, бул жалган нерсе. Мен бир нерсени окуп алып туруп моундай болот, моуну кылышым керек десем, муну догма деп коет. Догма, бул да жаман нерсе. Биз Алланы китеп аркылуу эмес, жүрөгүбүз аркылуу тааныш керек. Ошо баягы Кудай бул ар кимдин өзүнүн жүрөгүндө деген сөз ушул жерде жатат го дейм, э? Ар ким өзү жүрөгү аркылуу тааныйт деп. Мисалы, мен элдин баары тааныса деп коеюн, мисалы, или сизди тааныса деп коеюн, мени жамандап койдуңуз, мен сизди аябай жамандап койдум деп коеюн, ал мындай, ал тигиндей депчи. Мен сиздин сөзүңүзгө ишенип алып туруп бирөөнү жаман көрсөм, мен сиздин сөзүңүзгө ишенип алып туруп бирөөнү жаман көрсөм, анда менин жеке оюм жок. Менин өзүмдүн үстүмөн иштеген эмес, мен бирөөнүн сөзүнө ишенип аткан болом. Түшүнөсүзбү? Эми карап туруңуз. Кыргызда бир жакшы сөз бар. 1000 уккандан бир көргөн артык дейт. Менде деле андайлар эми болгон, бирөөлөр жамандап койсо, мен да жаман көрүп турган учурларым болгон, билберчи. Анан келгенде эле совсем башка адам. Анткени себеби мен бирөөнүн алган информация менен ошол адамга ошондой баа берип алам. Ошон үчүн айтылса керек да, тиги чындыкты адамдын өзүнөн изде деп коет го. Ошол эле. Бирөөнүн айткан сөзүн эмес, эми өзүнөн изде депчи. Так, медитация кылып жүрүп арыктаса болобу дейт. Болот деп жооп бердим башында. Аябай арыктайт. Саламатсызбы? Менин ичимде бир нерсе бар, эч чыгара албайм. Күйөөм өткөндөн бери өзүмө келе албай, ачыла албайм дейт. Страх кирип кеткен. Коркунуч, э? Коркунуч. Так, апам менен чыдабай айтышып кетем, анан жалеть этем дейт. Мындайча айтканда өкүнүп калат окшойт. Кандай кылсам болот дейт. Эми ал апаңыз сизди тарбиялаган келген, сиз апаңыз тарбиялаган келген. Буларды эгонун эле эмес, бири-бирине болгон салгылашы. Эголор салгылашат. Бизде кайненем менен батыша албайт да, анан мындай болуп атам, тигиндей болуп атам дегенде келип медитацияга отургандан кийин эле алар сүйүп калышат. Неге дегенде адамдын ичиндеги мораль деп коет. Адамдын моралы баргандай болот. Көпчүлүк адамдын моралы болот. Ичиндеги бул эго деген чоң тема, эми жакында ушул боюнча бир чоң сабактар өтүп баштайбыз. Эго адамды бөлөт. Бул жаман, бул жакшы, бул таза эмес деп. Эго деген, нафси деген бөлөт адам. Кээ бир адамдардын нафсиси бар, только чындыкты издейт. Чындык болуш керек дейт. Бирок ал ошол адашкан адам өзү. Чындыкты издегендин өзү туура эмес. Анткени анын моралы ошондой, морал. Нафсиси ушундай. Көрдүңүзбү? Личный консультацияда ошого кандай ход кылыш керек? Кээ бир адамдар чындыкты издейт. Кээ бир адамдар жардам эле бергиси келип бирөөнө. Жардам бергиси эле келип, анын өзүнүн моралы. Мисалы, кээ бир адамдар мен баарын билем деген эме кирип калат, эго кирип калат. Билем деген. Ошон үчүн ар бир адамдын эгосу ар кандай болот, ар башка болот, ар кандай формада болот. Ар кандай формада. Ошол форманы эле мен чындык үчүн жашайм деп эле ошол чындыкты эле пехать этип берет. Мунун баары иллюзия. Могу биздин элге акыл айтканыбыздын баары иллюзия. Чындык бар жерде эч нерсе жок. Могу биздин медитацияга келип туруп бүгүн бир эже айтат, ушунчалык көптөгөн адамдарга сабак берип жүрчүмүн дейт. Эми сүйлөгүм келбей калды дейт. Вообще сүйлөгүм келбей. Чындык сүйлөнбөйт. Ошон үчүн медитацияга отурганда улам жөнөкөйлүк келип калат. Жөнөкөйлүккө келген адам эч ким менен талашып тартышкысы келбейт. Мораль окугусу келбейт. Барчина Кадырбековна менен жаңы иштешип баштаганыңыздарда бир жума биз аны стористен жоготуп койгонбуз да. Ошондо айткан, ал дагы мен дагы сүйлөгүм келбей калды депчи. Ошол учурго дейм, баягы чыныгы туура медитация кылып өзүн таанып баштагандыгы. Так, кийинки суроо, ошондо биз эч нерсени каалабай эле коюш керекпизби? Анда эмнеге максатыңарды жазгыла деп айтат эксперттер дейт.
Эми өздөрү билет да. Жаса берсин. Ошондо агай чын эле ушул суроо ойлондурат да. Мына сиз эго хачууну азайткыла, напсини жыйнаштыргыла деген моральды айтып атасыз азыр бизге. Чын эле жанагы тренер, эксперт ошого окшогондор максат койгула, керек болсо так койгула, кайсыл күн формаларын бергиле деп айтат. Мисалы даже суммасын да жазып койсоңор болот деп, мисалы үй, машина десең. Ошолор дагы ошондой эгога кирип калып атабы? Бирок ал нерсени биз жакшы жакка, мындай бир жакшы сапаттуу жашоого пайдалана турган болсок, анда бул кандай болуп калат? Өнүкпөгөн мамлекеттерде ушундай окуулар көбөйүп кетет да. Өнүкпөгөн мамлекеттердечи. Өткөндө да ушундай окуттум. Өнүкпөгөн мамлекетте дин өнүгүп кетет. Фанатизм өнүгүп кетет. Мисалы мен бир молдо досум бар, ошол Кореяга 40 күндүк дабат барып келди. Менен барып келгенде айтат: "Мен бир нерсени түшүндүм" дейт. "Мен динди ошол жактан көрүп келдим" дейт. Адамдар дин менен жашайт экен. Неге десем, кыйынсызмы жок экен дейт. Менменсизми жок экен дейт. Бой көтөргөндүк жок экен дейт. Акылдуусуму жок экен дейт. Бай кедей деген түшүнүк жок экен дейт. Элдин баары күлүп турат экен дейт. Бирок бир эле жери бар экен дейт, намаз окуйт экен дейт. Бирок дин бар экен да сонунго. Чубак айым деле айткан жери бар. Ошон үчүн биз иш менен алек болушубуз керек, иш менен. Мисалы, могу Европа мамлекеттери ошол жолду басып өткөн да. Аларда биздики эч нерсе эмес, аякта ушунчалык страшный окуялар болуп өткөн. Америкада бири-бирин атышкан, мафиялар көбөйгөн. Кантип өнүктүрүш керек мамлекетти деп отуруш, анан массовый гимнастиканы киргизген. Массовый гимнастика. Көрдүңүзбү? Алар массовый гимнастиканы киргизгенде кыймылды киргизген. Кыймылды киргизген адам жан дүйнөсү сезет. Анан ошол убакта эгону кетире турган эмелерди билген, мисалы. Эгону кетире турган сөздөрдү көп жерге жазып коюшкан, мисалы. Акылдуу адам, акмак адам көп сүйлөйт, мисалы. Дегенде адамдын аң сезимине, эгосун талкалай турган немелерди көп жазып коюшкан. Ошон үчүн аякта системаны туура койгондуктун эсебинен массовый гимнастиканы киргизди. Мисалы, жеңил атлетика аяк Европада өнүккөн мамлекеттерде аяк бат өнүккөн. Өнүкпөгөн мамлекетте эмне өнүгөт? Только былчылдашмай, бой бесправий. Спорттун деле көп деле өнүккөн жери жок, өнүкпөгөн өлкөлөрдө. Жеңил атлетика кириш керек, массовый кириш керек жеңил атлетика. Адам бир багыттуу болбош керек, эч убакта бир багыттуу болбош керек. Мисалы, могу биринен чакра турабыз турайт да. Мисалы, адамда 7 чакра бар. Бул чакра бар, бул чакра бар. Кээ бир адамдын бул чакрасы иштейт, мисалы. Кээ бир адам могу чакрасы иштейт. Кээ бир адамдын могу көкүрөк чакрасы иштейт, мисалы. Кээ бир адам могу ичиндеги чакра иштейт, акча. Кээ бир адам могу эң жагында чакра иштейт, бакыт. Кимдин кайсы чакрасы иштейт, ошону пехать этип өтөт. Мисалы, могу чакра иштегенде только мен чындыкты сүйлөйм. Чындыкты үйлөнөм. Бул дүйнөдө чындык гана калат, башка нерсеси жалган. Өлсөң да чындыкты айтып өл деп могу чакра ушинтип өтөт. Муну мен плюс жагын айтып атам. Плюс минус жактары бар. Могу чакра айтат: бул дүйнөдө только сүйүү дейт. Сүйүү жок. Бул кандай жашоо дейт. Могу чакра, могу иштеги чакрасы, пресс чакрасы айтат: только акча кылыш керек дейт. Башкасы ирымда сен акча болсо баары болот, баарын сатып аласың дейт. Анын ылдыйына чакра айтат: бул дүйнөдө только жыргаш керек, эс алыш керек. Аны эмне үчүн келдиң? Жыргап ал дейт. Көрдүңүзбү? Ар ким өзүнүн чындыгын пехать этип атат бул жерде. Ар ким өзүнүн чындыгын пехать этет. Эми ушул чакраларды одновременно иштеткенди үйрөнүш керек. Могу медитацияда ушул чакралар одновременно иштейт. Кийинки суроо ушул боюнча болчу да. Ошол медитация учурунда баардык ошол бизге керектүү жанагы эң активный 7 чакра тең ачылып,
активация болобу? Именно сиздин методикаңызда. Ооба, болот. Сонун болот. Так, агай сизди Жалал Абадка келет деп уктум эле, качан келесиз дейт. Мен Жалал Абадта жашайм го өзүм. Бирок учурда Бишкектесиз азыр, кыйнаган болот деп. Ооба. Так, өзүн кыйнап чекпейт, ошондо напсини кыйнаган болот да, туурабы дейт. Не болгон? Өзүн кыйнап чекпейт дейт, чылым чекпейт деген окшойт. Анан ошондо напсини кыйнаган болот да дейт. Туурабы дейт. Эми анын бир канча варианттары бар да. Ал жерде өзү кыйналып атат да, кыйналып атат. Эгосу чеккиси келип атат. Бул эго деген ушу бир энергетика да. Энергетика. Бул эми эгонун түрү толтурат мисалы. Ошол ичибиздеги эго каалап атат. Качан адам өзүнүн руханий жактан өнүктүргөндө ичиндеги эгонун күчү кетет, ал нерсени каалабай калат. Конечно, кыйналуу. Мен деле чеккем убагында, бирок чеге албай койдум да. Мен атайын чеккем, эмне болот экен деп чегип көрдүм да. Бирок бул чеккенде өзүнүн методдору бар. Ошол боштукту толтуруу максатында чегип ичет деп коюшат го, баягы ичкен чеккендердичи. Ошол деген Чеккенди билбеген адам наркоман болот. Чеккенди билбеген адам. Ичкенди билбеген адам алкаш болот. Жатканды билбеген адам жөө болот деп коет. Анын да өзүнүн эрежелери бар деңиз, э? Бул баары эмоциядан да. Биз эмоцияны контролдосок, ошол жакка адам кирип кетет. Эмоцияны мисалы. Мисалы мен ичип көрдүм, бирок иче албай койдум. Анткени эмоция адамда тазаланып жок болуп калгандан кийин адам иче албай калат. Адам арак ичип атканда эмоцияга кирип кетсе, алкаш болуп кетет. Бир күн ичесиң мисалы, ошол убакта эмоцияң толду, аябай жыргайсың. Айда бакылдап жүрүп аласың. Сен эгоң толду ошол убакта. Анан кийин эго дагы ачка болот да. Анан кайра эле ичкиси келип атат. Көрдүңүзбү? Адам ичиндеги ошо энергетика, эго иштирет адам. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ичкенди билбеген адам алкаш болот. Так, сонун жооптору болуп атат. Мен ойлойм, ар бир суроонун ээлери жакшы түшүнүп жатышат деп. Туура жасалганда адамдын денеси ойгонуп баштайт. Дене ойгонуп баштайт. Туура эмес жасалса, биз чувство умдун үстүндө эле эгобузду кое салып эле жыргап жүрө беребиз. Айырмасы жок. Ошондо акай медитациянын так бир убактысы жок окшойт, э? Мен түшүнгөнүм боюнча ар бир организмдики, ар бир адамдыкы ар кандай убакытты талап кылат окшойт. Эми медитацияны колдоңузда таңга жук жасаган жакшы, түнү жасаган жакшы болот. Бирок айырмасы деле жок, боло берет негизи. Жок, именно процесс учурда медитацияга отургандан баштап бүткөнгө чейин кээ бир 1 саат, жарым саат деп айтышат, кээ 2 саатта отурам деп айтышат го, 15 мүнөт эле отурам деп айтышат. Ошону айтам да, ошол организм. Эми бул жерде медитацияда адашып кетүүлөр өтө көп да. Медитацияда көп адам адашып кетет. Мисалы, медитация учурунда адам жөн эле идеялар келип, окумуш идеялар келип баштаган туура эмес. Көпчүлүк адамдар ушинтет. Кээ бирлер медитация жасаганда көбү келечекке умтулуп калат. Келечекти моундай кылам, могу пландарды кылам дейт. Бул учур жактан чыгып, келер жакка өтүп кетет. Энергиясы келер жакка өтүп кетет. Кээ бир адамдар медитация жасаганда жыргап эле калат. Ушундай жан дүйнөсү жыргап эле жыргалып кетет. Бул абсолютно туура эмес. Анткени анын адамдын моемеси жаны өткөн чакта болот. Биз өткөн чакта ойлойбуз, өткөн чакта эстейбиз, өткөн чакта окуялар, өткөн чакта сүйүүлөрдү эстейбиз. Өткөндө окуялар менен биз жаныбыз жыргайт. Туурабы? Анткени биздин жаныбыз өткөнгө артып жыргап атат. Учурда жок. Ошон үчүн баягы өткөн чак менен мен баланча болгом, мен анан байтын болгом, анан мен бай болгом деп эле өткөн чак менен жыргап жүргөндөр бар. Учурда эмес. Ошондой кайфка түшүп кетет кээ бир адамдар, ушундай жыргалчылыкка түшүп эле медитациядачы. Бул да туура эмес. Бул
качан учурчак келгенде адамда жаңылануу башталат сразу эле. Денесинде аюу башталат, жан дүйнөсүндө аюу башталат. Адам ушунчалык жеңилдик башталат. Арамдыктар жоголот, жаман ойлор жоголот. Бул башка нерсе. Агай, анан ошол сизге оффлайнга келген адамдардан ошол адам сиздин көз алдыңызда жасап атканда туура эмес жасап атканын сиз баамдап турасызбы? Эгер туура эмес жасап аткан болсо тууралап, оңдоп дегендей. Ошон үчүн биз жанында турабыз да, жанында туруп, ушул контролдоп, омуткаларды түзөйбүз. Ошондо онлайн кандай болуп калат анда? Онлайн деле жакшы болот. Онлайн жакшы. Онлайнда деле болот. Оффлайн андан жакшыраак. Эми оффлайн жакшыраак деп ойлойм да мен медитацияга. Эми ар кандай адам, кээ бир адамда даяр адамдар бар. Нар жагынан мындай бышып четилип калган адамдар бар. Алар бышып четилип калган адамдар, алар оффлайн. Өткөндө бир эже бышып четилип калган экен, мындан бир 5-6 күн эмне сабак алды. Мага индивидуальный 3 күнгө жасалган. Мен сүйлөшүп элесем даяр экен, баардыгы даяр экен, только методика жетпейт экен. Ошол 3 күндүк мен индивидуальный өтө турган сабакты жарым саатта алып бүтүп койду. Даяр адамга. Ошолго чейин рахматын айтат. Үйрөнүп бүттү, ыраазымын деди, иним ыраазымын деди, азыр күндө рахматын айтып атат. Нар жагынан даяр болуп калган адамдар. Аларга онлайн эмес, мындай бир эле сөз менен айтып койсоң да иштеп кетире турган программалар бар. Нар жагынан даяр эмес адамдар, конечно, кайра келиш керек. Билимге акча жумшаш керек, билимге жертва салыш керек, Кытайга барыш керек. Пайгамбарыбыз айтканда, Кытайга болуп калса илим ал деген да. Ошон үчүн биз моякка чоңураак жертва кылсак, ошончолук чоң нерселер келет. Ошондо жанагы бешиктен кабырга чейин илим ал деген сөз, бул деген ошол жан дүйнөңдү өстүр деген да. Өлгөнчө жан дүйнөңдү тазалап, жан дүйнөңдү трансформация кылып, психологиялык тил менен тиги дүйнөгө кеп деген сөз да. Так, мен көбүнчө эле медитацияда уктап калам, себеби эмнеде дейт. Өткөн чакка кирип кетип атат. Өткөнгө кетип калып уктатып коет. Медитацияда уйку азаят. Мисалы, мен медитация кылбай койсом, 6 саат, 7 саат араң уйкум калат, бир 2 ай кылбай койсом. Мен медитация кылып жаза баштаганда ашып кетсе 3 саат, 4 саат ошончалык жеңил уйкум калат. Анткени себеби адамдын эгосу оорлошуп, жан дүйнөсүнүн эгосу, жан дүйнөсүн баягы оор энергияга басып калганда, ошол энергия денеде болот да. Ошол биздин могу физикалык телобузду тургусу келбей эле жатып берет. Качан могу физикалык дене тазаланганда, ал адам отура албай калат. Ушунчалык жеңилдик келет, ушунчалык болуп башка нерсе. Мага ажырашабыз деп канча келишет. Мен айтам, мен ажырашпагыла дейм. Давай, андан көрө тазалаган болар жаза дейбиз. Анан ошолор жасагандан кийин эле Кудайга 1000 мерте шүгүр. Канча адам жакшы болот. Биз себепчиз жөн эле. Себепчиз. Демек, келин. Билбеген адамдарда күнөө болбойт. Ошол сен мисалы аял затын сен күнөөлүсүң, сен ошого татыктысың деп атпайсызбы? Алар билбеген үчүн адамда күнөө болбойт. Мисалы мен психологко так сен күнөөлүсүң, мындай тигиндейсиң десем, мен кетири кабыл алып албамбыз да. Билбеген адам азап чегип, билбеген адам кыйналып, ошол нерсе ал үчүн туура болуп атса, анын күнөөсү жок, анткени ал билген жок. Билбеген адам ар кандай сүйлөп, билбеген адам адамдарды бөлүп, билбей эле мисалы. Динде деле билбей эле бул каапыр, бул эме деп, ал билбей атат да. Билбеген үчүн бөлүп атат. Анын баягы күнөөсү жеңилирээк болот. Бирок осознанный билип туруп бөлсө, билип туруп бөлсө бул жакшы. Сүйлөбөй эле жашаш керек болушат. Агай, ата тек боюнча айтып берсеңиз, жашоого тийгизген таасири болобу дейт. Биздин ата тектин биздин жашообузга тийгизген таасири боюнча. Конечно болот. Биздин атабыз, эн атабыз кандай иштерди кылса, анын ДНКсына жазылат да энергетика. Ошол мисалы жети атасы күнөө кылып койсо, жети ата бүткөнчө ошонун азабын тартат деген эме бар го, мисалычы. Ооба. Так, мен окугандарда болсо билет бул жөнүндө.
ошол эмелер анан ал жерде мындай жол немелер бар экен. Биз негативде турсак, негативде турган адамдын үнү Кудайга жетпейт да, үнү. Эми карап туруңуз. Биз негативде турсак, ата текти кантип тазалайбыз өзүбүз? Туурабы? Значит, Ошон үчүн өзүбүздөн тазалануу башталат. биз өзүбүз тазаланганда жан дүйнөбүз Кудайга жетет. Анан Кудайга жетип атаны тазалаганга биз Кудайдын батасы менен аны тазаланат да. Туурабы? Биз аны тазалап ийгенде кандай эмебиз? Качан биз тазаланып жан дүйнөбүзгө мындай Кудай менен болгон байланыш түзүлгөндө, Кудай таалам ушунчалык кечиримдүү да. Анан бул мусулманчылыкта эле бар да, сен бир үйдө бир адам эмес, ошол 50 адамды бейишке сүйрөп кирет деген жерлер бар да. Анан адам тазаланганда эле жети атасынын күнөөсү кечирилип баштайт. Ушул жерден бир суроо жаралып калды. Ошол Кудайдын батасы деп атпайсызбы? Кудайдын батасын алуу үчүн жана өзүнүн эле дуа, баягы салаваттары бар го, мисалы бизде диндеги. Ошол Кудайды даңктаган, Эми мен мындай муну жалпак тилде айтып койдум да. Жалпак тилде айтып атам мындай. Түшүндүм ага. Кудайдын батасы деп. Анан муну мындай сөздү адам өзү эле түшүнүп алыш керек да, ар жагынчы. Ар бир сөзгө кармала бербеш керек. Так, айтып жаткан сөздөрүңүздү сүт сайга таянып айтып жатасызбы ошондо дейт. Сүт сайдын кандай? Мен сүт сайга чейин эле 2009 баштап иштейм. Психология ошо эл менен иштейт. Мен сүт сайда окуп келгениме 2 жыл болду. Бирок сүт сайга чейин иштеп келген эмес, бирок сүт сайда окуганда мен билбеген нерселерди билдим, толукталбаган нерселер толукталды. Сүт сай уникальный илим. Уникальный. Бирок көп адам ошо сүт сайга байланып эле сен экисиң, сен бешсиң, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп элдин башын айландырып жүрөт. Аны жөн эле билип коюш керек. Сен мындай экенин бир Алла билет. Сен эки экенсиң, анан эзилген адамсың деп айтышат, ал туура эмес. Мен сүт сайды окуп келгениме 2 жыл болду. Бирок сүт сай боюнча ушул нерселерди колдонуп баштаганыма 15-20 күн болду. Мен муну изилдеп отуруп, берки ошол жан атагайлардын эфирлерин көрүп, плюс мен окуп келгем да 120 миң сом төлөп. Ошолордун баарын көрүп бүткөндөн кийин анан мен ушул нерсени мындай акырындык менен баштап атам. Ошол нерсени так билип эметкенден кийин ошондо да карма албай. Мисалы сен жетикенсиң, мындай экенсиң, тигиндей экенсиң десем, бир Алла билет да. Ал жөн эле данность бул сифат, данный эле. Сүт сайдын максаты башында эле жазылып турат. Илимдин эң башында эле ушинтип берет. Бул сүт сайдын максаты выйти из программы ума дейт. Сен бу акылдан дейт, эмоциядан мисалы. Ошондон кутулуп кетүү дейт мунун максаты дейт. Анан сен экисиң, сен бешсиң дей берсек, бул туура эмес. Ошондон кутулуп кетиштин максаты. Качан адамдын аң сезими ошол нерседен кутулуп кеткенде, ал адамга цифра 3, 5, 4 деген иштебейт. Иштебей калат. Анан сен мындайсың деп бул чаламолдолор дин зат дейт. Сүт сайды окуп келгендер буларды билет, мисалы. Окуп келгендер. Анан бул интернеттен үстүртөдөн эле берилет да, сүт сайчы. Ал жерден айтып алып, сен мындайсың деген болбойт. Ошон үчүн ар бир илимдин өзүнүн тереңин билиш керек. Тереңин билиш керек. Ошон үчүн мастерлерди ошол жактан тереңирээк окутат. Анан ошончо Үйүмдү тута берем, жыйнабай коеюн десем, кечке эле кыжалат болом дейт. Психологический оор. Бирөөлөр бар, үйдөн чыгып эле эшигин култай берет, кайра эле. Култайт, чыгат, бирок унутуп кала берет. Үйдү култадымбы деп, бул психологический оор. Бирөөлөр бар, газды өчүрдүм, улам эле газды өчүрө берет бар. Бул психологический оор. Качан адамга учурчак келгенде, газды өчүрдүңбү? Дагы айтып барбайсың. Анткени билесиң өчүргөнүн. Адам неосознанный болуп турганда, не иш жасаганын билбейт. Медитация адамдын осознанность кылып келет. Осознанность келгенде, ар бир адам эмне иш жасап атканын конкретно билет.
Не осознанный болгондо кайра эле ишти куттай беребиз, кайра эле Эфир сактап. газды жаптыкпы деп ушундайлар боло берет да. Кимдин кайсыл чакрасы иштейт, кайсыл чакрасы иштебейт, жабык ошону аныктай аласызбы дейт. Ооба. Көрүнүп эле турат. Арык адамдар медитация жасаса семире алабы деп сураган окшойт, бирок катаал жазылып калыптыр. Эми ал больницага текшерип керек, ичинде курут мурут жок болсо, эгер курут мурут жок болсочу, текшерип анализдерин эметиш керек, ашказанды көрсөтүш керек. Анан эгер таза болсо, анда ал адамды ой жейт. Кээ бир адамдар бар. Бул ой деген ой жейт адамдычы. Любой ой, жакшы ойбу, жаман ойбу, бирок жаман ой көбүрөөк жейт адам. Башка кире болот да. Курут сымал энергиясын жейт. А ой жеп койгондон кийин эмне болот адам? Арыктайт. Ошон үчүн санаасы жок сары сууга семирет деп коет. Эгер ичинде курут мурут жок, таза болсо, медитация жасаганда кадимкидей семирбейт, бирок нормага келет, андайлар көп болот дейт. Урматтуу окурмандарым, себеби суроо түгөнбөйт. Ушунчалык терең баягы агай өзү айтмакчы, бул өтө илим, өзүнчө бир суроо менен, бул 1 сааттык эфир менен биз мындай учкай эме алдык маалымат. Бирок дагы да терең киришем, дагы өзүм үстүнөн иштейм, өзүмдүн ички жан дүйнөмдү өнүктүрөм десеңиздер, анда биринчи эле кадам агайдын баракчасына катталыңыздар. Андан кийин дагы өзүнө жеке кайрылсаңыздар болот, жардамчы кыздары бар. Анан буйруса дагы ушундай эфирлерди, сиздерге пайдалуу эфирлерди Ош Жалал Абад шаарларында өзү айтып кеткендей программада бар экен. Алыстагылар, Ош Жалал Абад шаардагылар ошол маалда барсак болот. Агай, сизге терең ыраазычылык дагы бир жолу. Атайын убактыңызды ажыратып келип ушул жерде канча бир 200 адам отурдукпу, ошол баарыбызга пайда бергенге аракет кылдыңыз. Сизге ыраазычылык. Рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин. Көпчүлүктүн сиз дагы өнүгүүсүңүз эмне дегенде мындай да. Кайсыл адам өнүгүп өсөт? Кайсыл адам? Мисалы, мен мисалы бирөөдөн бир жакшы сөз угуп калсам, досторуман эле ошо жакшы сөзү үчүн мен ошол үчүн эме кылам да, бир тамак алып берип, или ошого подарка берип, мен ошону мындай эме кылам, кур койбойм да. Анан баягы илимди берген кишиге Алла Таалам берет да, тараткан кишиге берем деген жери бар да. Мындай жагы бар. Мен ушул нерсени принцип аябай иштейт бул жерде. Анан кээ бир адамдар бар, илимди менчиктеп алат. Кудайдын илимин эч убакта менчиктебеш керек. Кудайдын илимине эч убакта автор болбош керек. Адамдар нафси ошол жерден жаңылат. Ар кайсы китептерден окуп калабыз да, анан Кудайдын илимин менчиктеп туруп, ошол жерден булерман болуп автор болуп чыгабыз. Жаман нерсе. Ошон үчүн мына ачык адам өнүгөт дайыма. Мен мисалы кимден илим алып келсем, ошонун баарына ыраазычылык билдирем. Менин агайларым мисалы эң алгачкы агай Медер Итыбаев, андан кийинки агайларым Акыл Абдрахманов, мисалы Макен Исаков, андан кийинки агайларым бар. Мен ошолордун алдына, элдин алдында ошолордун баарын мактап жүрөм. Кимден эмне үйрөнсөм ошонун баарын мактайм. Сүт сай боюнча Жанат Кожомжаровдун окудум, мен аны мактайм мисалычы. Ошон үчүн ошол илим алган жерди мактап, ошол жерге служение кылсаң, адам өсүп өнүгөт да. Анан мына сиздин да бир жакшы сапатыңыз бар экен. Ушул нерсени эфирден ачык айтып, мына ушул агайдын эмесине катышып, ушундай дедим. Кудай буюрса, сиз дагы сиздей адамдар өнүгөт, сиз да өнүгүп өсүңүз. Рахмат. Баягы илимди жашырбай айткан адам өнүгөт. Анан баягы бир нерсени билип алып эле, эги ошондой болот да. Билип алып туруп эле, анан ошол нерсени элге сатып, мындай анан тигиндей дегендер ал адам өнүктүрбөйт. Ошон үчүн айткан адам өнүгөт. Мисалы мына Барчынай Кадырбековнун Барчынай эжеге мен аябай ыраазычылык. Барчынай эже мен мисалы мурда офлайн иштеп келгем бул убакка чейин. Мен өтө көп адамдар менен иштегем офлайнчы. Анан Барчынай эже менен тааныш, мени билбейт да. Анан кийин айтат, сен аябай көп адам менен иштеген турбайсың депчи.
Мен өтө чоң белгилүү адамдар менен көп иштедим. Алар айтылбайт да. Башына эже фототорун көрдү. Анан башына эже мен менен медитация кылды. Анан ал башына эже мисалы ал билген нерсени жүрөгү менен айтып берет экен. Мына мондай, мондай тигиндей, мына мондай болот деп. Анан мен келип калдым. Башына эже менен китешип калдык. Мени интернет боюнча үйрөтүңүз деп келип калдым. Анан макул үйрөтөйүн деп мени чыгарайын деп калды. Анан мен ага эже биринчи өзүңүз медитация жасаңыз дедим. Анан бир 3 күн медитация жасап туруп эле ушунун немесин сезип калдым. Окумуш бере элмедим. Сезип калып туруп эле мени реклама кылып баштады. Bir günün içinde баракча алып түштү, 2 күн, 3 күнүн ичинде эле уже суроолорго жооп берип жетишпей калдым. Анан ушул жерде мына баарыңыздарга ушул Арчынай эжеге Кадырбековнага ыраазычылык. Менин бизнес могу интернет наставнигим. Анан ошондой адамдар өзү өнүгөт да. Ошондой адамдар. Азыр мына бир кызык окуялар көп да. Кээ бир адамдар тымпыйып жүрөт. Кээ бир адамдар билгенин айтып эле, о, мондай болуп атат дейт. Ошол адамдар өнүгөт да. Мен практикамды айтып атам. Азыр мына Дордойдон да бир эжелер келип атат. Мен ошолорго кадимкидей ыраазы болом. Алар келип эле результат алып эле, бүт эле жөн эле шаңыраңдуу эле мына мондай болуп атат деп эле элдин баарын ээрчитип келип атат азырчы. Ошол себепчи болгон адам да өнүгө берет бул жерденчи. Илимдин ушундай жактары бар да. Себепчи болгон адам да өнүгө берет. Ошон үчүн бул жерде адамды ушундай акыл менен бул жерде чоң мен духовный устатым, олиялык жеткен адам духовный устатым. Мен өтүп кеткен ал. Мени 6-7 жыл мен тарбиялады. Башында көп акча алдырбады. Мен бекер иштедим, антенесе сен жетилдексиң деп мени көп эметти. Анан акырын анан батасын берип анан мен кыйналып баштадым да. Ошон үчүн бул жерде биз могу адам наставничество боюнча иштейбиз. Анан мен китептен окуп алып эмеспиз, могу денебизден өткөрүп туруп үйрөтөбүз ар бир нерсеничи. Ошон үчүн ушундай жактары бар. Сизге да ыраазычылык, сиз да өнүгөсүңүз, сизге да Кудай буйрса чоң ушу элибизге, журтубузга, элдердин аң сезимине жарык киргизе турган жакшы эмелериңизди, сапаттарыңызды байкадым. Сизге да чоң ыраазычылык. Сизге да чоң рахмат. Ар бир катышып келген катышуучуларга дагы чоң рахмат, терең ыраазычылык. Атайын ушул бир убактыңыздарды ажыратып, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды пайдалуу эфирге, пайдалуу сабакка бөлгөнүңүздөр үчүн өзүңүздөргө ыраазычылык билдирип коюңуздар. Албетте ага. Бар болуңуздар, албетте. Мен чыктым. Макул агай, чоң рахмат сизге.